Эми харамдыкке бөлгөнүбүздөн кийин уламалар ошол харам гайрихи болгон себептерди да карап чыгышкан. Эми харамдын себептерине карап чыгышкан. Мындай мынтип айтам болсок, кайсы себептер менен харам болот? Бетте харам жалпы алынып атат, харам гайрихи бүт баары бар. Уламалар бүт баарыгын Кур'ан хадисти изилдеп отуруп 7 себебин айткан. Мына ушул 7 себеп менен нерселер бизге харам болот. Аны жегенге болбойт, ичкенге болбойт, колдонгонго болбойт, башка кылганга болбойт. 7 негизди уламалар, фукахалар баяндаган. Биринчиси нас. Нас дегени Кур'анда, хадисте ачык айтылган. Ошон үчүн харам. Биз сабактын башында айтканбыз, бул халал харамдын ээси ким? Аллах субханаху ва таала. Бенде өзүнүн тарафтан бир нерсени халал харам деген укугу жок. Бизге берилген эмес. Бул Аллахнын мүлкү, Аллахнын халык Аллахнын укугу дегенбиз. Ошон үчүн биринчи башында турган нерсе нас. Аллах кайсы нерсени харам деген болсо, харам болду. Ол халал болбойт. Түшүнүңөрбү? Биринчи себеп некен? Харам болуштун биринчи себеби нас. Экинчиси музыррат. Музыр нерсе, зыян берүүчү нерсе. Зыян берүүчү заттар. Азыр айттык. Зыян берүүчү нерсе, мисалы, мынау топурак, таш, булар деле харам дейбиз, жеген болбойт дейбиз. Болсо бул финавсиги халал. Мубах нерсе, аз айттык го, финавсиги халал бул нерсе. Бирок адамдын ден соолугуна зыян. Топурак жеп алсаң, таш жеп алсаң, хал болбойт ал. Адамдын ден соолугуна не кылат, топ кетет, зыян берет. Ошон үчүн шарият музыррат деген бул эрежени алабыз дагы, бул харам. Бирок харам ли гайрихи. Түшүнүңөрбү? Экинчиси эмне болду? Зыяндуу нерселер. Алла Таала зыяндуу нерселерди бизге харам кылган. Зыяндуу нерсе себеп болот харам болушунука. Үчүнчүсү искар. Искар деген мас кылуучу нерсе. Адамды мас кылган, акылдан аздырган, акылын жоготкон нерсенин бүт бардыгы шариятта харам. Үчүнчү нерсе, ошон үчүн акылды аздыра турган, мас кылуучу нерселер аябай көбөйүп кетти бүгүнкү күндө. Бүт бардыгы ушул харамдын түрүнө кирет. Харамдын эмне деген? Искар деген, мас кылуучу, адамдын акылына алат деген неге үчүнчү терминге кирет. Түшүнүңөрбү? Үчүнчүсү эмне болду? Искар. Төртүнчү себеп хабасат. Хабасат дегени адам жийиркене турган нерсе. Адам жийиркенет, адамдын ага табит тартпайт. Аны көргөндө көңүлү эмне болот? Айныйт, жамандыгын сезип турат. Бул нерселерди дагы шариятыбыз харам кылган. Мисалы, адамдын какырыгы, түпүрүгү, тер, курт кумурскалар, булар дагы харам. Эмне үчүн? Хабасат болгон үчүн. Хабис нерсе. Түшүнүңөрбү? Адамдын тери бул жакшы нерсе эмес. Адамдын какырыгы, чимкириги жакшы нерсе эмес. Бирок ал эмне болду? Бул харам не гайрихи кирет, дагы айтам силерге. Түшүнүңөрбү? Бул эмне? Адам жакшы инсан жийиркене турган нерсеге кирет. Ошон үчүн муну харам деп айтылат. Бул харам не гайрихи. Хабасат. Бешинчи нажасат. Нажас нерселер. Нажасы билесиңер, адамдан чыккан нажас, айвандын нажастары, жаныбарлардын нажастары, алдынан арттан чыккан нажасаттар бүт бардыгы гализа болсун, хафифа болсун, бүт бардыгы нажасат, бул дагы хурматтын себеби, иллати болот, себеби болот. Түшүнүңөрбү? Бешинчи эмне болду? Нажасат. Нажас нерсени шариятыбыз харам деген. Ага жакындабайсың, аганы жегенге, ичкенге, колдонгонго болбойт. Алтынчысы карамат. Карамат деген икрам менен, икрам деген сөз. Икрам, кымбат баалуу деген маанында берсеңер де болот. Мисалы, инсандын азасы, мүчөсү, буларды колдонгонго болбойт. Сатканга, алганга болбойт. Муну харам деп коебуз, бирок харамдын иллати ал карамат. Инсанды Аллах Таала «Валакад каррамна бани Адам» дейт. Мукаррам кылып жараткан. Эң афзел махлук болгон үчүн аны неге кылганга, сатканга, сатып алганга, мүчөсүн алмаштырганга, мүчөсүн сатып бергенге, жеп пиширип жегенге болбойт. Алийязбилла. Бул муну колдонгонго болбойт, себеби эмне? Бул мукаррам инсан. Бул кымбат баалуу инсан, буну нерсе катары колдонгонго болбойт, товар катары. Ошон үчүн муну харам дейбиз. Инсандын азасын колдонгонго болбойт, харам дейбиз. Бул караматан. Иллати карама. Жетинчи иллати ифтирас. Жапайы, жырткыч дейбиз. Жырткыч жаныбарларды шарият харам кылган. Жырткыч жаныбарлар, жырткыч куштар. Экөөнү тең. Шариятыбызда жырткыч болдубу? Зейнаб, зеймихлап деп айтылат. Тиши бар, тиши менен жейт. Ууга чыкканда, болсо тырнагы менен оюп алат. Түшүнүңөрбү? Булар жырткыч айвандардын, жаныбарлардын, куштардын сыпаты болот. Буларды дагы Алла Таала харам кылган. Түшүнүңөрбү? Демек асбабул хурма,
Haram болгондун иллаттары, себептери нече экен? 7. Ушул 7 нерсенин себебинде Аллах субхана ва таала бизге не кылган? Нерселерди харам кылган. Ушул 7 нерсенин ичинде эми биз не кылабыз? Жүзияттарды истимат кыла беребиз. Жүзияттарды истимат кылабыз. Ал жүзияттар же наста, же мазирра, же искар, же хабаса, же нажасат, же карамат, же сабаят, ифтирас. Ошол 7-нин бирөөсүнө келет. Ошонтип отуруп ал харам болот. Асыл иллат, асыл негиз мына ушул 7 нерсе. Кайра айтамын, харам болгон себептердин башында эмне турат экен? Нас деген Кур'ан-ы Керим. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салlam хадистери. Экинчиси музир, зыяндуу заттар. Жеген саат рухсат бербейт. Булар харам деп айтабыз. Искар, адамдын акылын алган нерсе, акылда кылган, мас кылган нерселер бүт баары харам. Төртүнчүсү хабасат, адам жиркене турган нерселер жегенге болбойт. Булар харам шарият боюнча. Бешинчиси нажасат, билесиңер буну жегенге болбойт. Алтынчысы карамат болгон үчүн ал кымбат баалуу, мукаррам болгон үчүн аны колдонгон болбойт. Жетинчиси баягы жапай жырткыч болгон себептүү болот. Жырткыч жаныбарларды дагы жегенге болбойт. Түшүнүңөрбү? Ушулардын негизинде ушул негизги себептер болот. Уламалар муну дагы фукахалар китептеринде ар жерде айтылган бул маселелер. Олордун баарын топтоп айткан жерлери да бар, бирок топтоп айтышкан. Мына ошону айтат. Забата ахлул фиqh хурмата танавул имма бил искар кал банж ва имма бил израр бил бадан кат-тураб والترياق أو بالاستقراض كالمخاط والبزاق وهذا كله فيما كان طاهرا. Bular hurmat g'ayrihini misollarni berib o'tadi. Undan keyin harom bo'lganlarning boshida o'sha nas turadi. Qur'on, hadis turadi. Boshida aytganmiz. Qur'on, hadisni men savatning boshida aytdim. Bu yerda taqsimni aytib o'tadi. Qur'on, hadisda kelgan bayagı haramlarni ulamalar ikkiga bo'lib qaragan. Masabata bi dalilin qat'iyyin bo'lsa haram degan, hozir aytdik. Eğer masabata bi dalilin zanniyin degan bo'lsa, al makruh degan, makruh mutlaq degan bo'lsa, makruh tahrimi murad bo'ladi. O'shunday Qur'on, hadisdagi masalalarda fuqahalar topqa bo'lgan. Birinchisi haram li aynihi bo'lgandir. Ikkinchisi haram li g'ayrihi bo'lgandir. Jo'sa masabata bi dalilin qat'iyyin haram, masabata bi dalilin zanniyin haram li g'ayrihi deb bölüşken. Düşünüyoruz. Bu endi hurmat boyunca mesele. Bu hurmat boyunca nasbdagi haramlarni biz sabaqning başında aytganmiz. Maida suresinin 3-ayatlarında, büyük ayatlarda o'qib berganmiz. O'sha yerda Alloh subhanahu va taolo 10 keyinda 3 qo'shib 13 narsani ochiq harom ekanligini bayandagan. Düşünüyoruz. Hurrima alaykumud dam wal lahm wal khinzir wal khamr degan ayat bor va ila axiriga. Shularda bit barda aytilgan, buni o'tganda aytganmiz. Alan haram li aynihi, haram li g'ayrihi bo'yicha dag'i bir masala. Haram li aynihi al qat'iy subut bo'lgan dalil men sabit bo'lgan haramlarda bayag'i hurmat illati nas bo'ldi. Boshqa sebep qaralmaydi. Misali araqni haram dedi-da. Haram dedi. Endi araqni biz haramning sebebi bu iskar bo'ladi. O'shaning uchun araq mas qilmasa ichib olaveradi degan masalani aytmaymiz. Çünkü mesele bu emas mesele. Al nas negiziladi. Al hikmati bo'lishi mumkin. O'shaning uchun haromning nasda kelgan haromlardan qalil kasir ayirmasi yo'q. Bordi harom. Tushundingizmi? Meni mas qilmaydi, bu mas qilgani harom bo'ladi, mas qilsa joiz degan so'z to'g'ri emas so'z. Al Qur'onda kelgan Alloh xamirni harom degan bo'ldi harom. Tushundingizmi? Li g'ayrihi bo'lganlar, muzirrat bo'lganlarda anda biraz ulamalar yengillik bergan uchunlar bo'ladi. Zararga qarata, jarasha zarar yengillik bo'lsa, azroq hukm qilib, yengillik zarari ko'proq bo'lsa, haromga cheyin olib borgan uchunlar bo'lgan. Biroq li aynihi bo'lgan nasda kelgan haromlarda anda hech bir boshqa illat qaralmaydi. Al negizinin haram fi zatihi li aynihi haram bo'lgani uchun al hech qachon joiz bo'lmaydi. Tushundingizmi? Andan keyingi masala ikkinchisi muzirrat. Shunda o'qib qo'yaylik. Muzirrat degani adam balasına ziyan beruvchi narsa. Shariatimiz shunday bir Alloh taolo bergan din insonni büyük jamonatdan saqlaydi. Ziyonli zatlardan saqlaydi. Adamni adam bo'lib yashasın, baxtli bo'lsin, baxtli inson bo'lib bu dunyoda oxiratda baxtli bo'lsin deb Alloh taolo din bergan. O'shaning uchun muzirrat ziyon beruvchi narsadan saqlaydi. Maqasid shar'iyya, shariatning maqsadi o'zincha maqasid shariat degan temalar bor fuqahalarda. Negizinen maqasid shariat 5. Şariat 5 narsani
аябай баалайт. Ушул нерсени бекем кармайт. Ушул нерсеге доо кетпесин дейт. Түшүнүңөрбү? Аллахтын неаматтары аябай көп туугандар. Бирок өзгөчө 5 неамат өзүнчө. Биринчиси дин неаматы. Эң биринчи эмне экен? Инсанга берилген дин, иман. Экинчиси жан, адамдын жаны. Үчүнчүсү адамдын акылы. Төртүнчүсү адамдын наслы, урпагы. Бешинчиси адамдын малы, мүлкү, байлыгы. Мына ушул 5 нерсени макасыды шариятта шарият өзгөчө карайт. Түшүнүңөрбү? Ушул 5 нерсеге доо кетпесин дейт. Тартипте ушундай. Биринчи иман, экинчи адамдын жаны, үчүнчү адамдын эмеси экен? Акылы, төртүнчү адамдын наслы, урпагы, бешинчиси адамдын малы, мүлкү, байлыгы. Мына ушул 5 нерсе тартиби ушундай. Тартиби ушундай туугандар. Бүгүнкү күндө эмне болду? Кыяматка жакындап элдин баардыгы тескери кылып алды. Тескери кылып алды. Өткөндө сабакта да айтканбыз буну. Тескери кылып алдык дагы. Тескери болгондо эмне болот? Биринчи очередке дүйнө келип калды. Ошон үчүн биз мынау төртөөнүн тең дүйнө үчүн курбандык кылып атабыз. Дүйнө табыш үчүн эмне кылып атасың? Бала чакаңды курбандык кылып атасың. Акылыңды, жаныңды, керек болсо дилиңди сатып берип атасың. Туурабы? Кептеп дүйнө болсо болду деп атабыз да. Акыйкатта бул шариаттын макасатына караганда бул 5-чи орунда турат. Бул нерселер мынау үчүн курбан болот. Мынау нерселер бардыгы мынау үчүн курбан болот. Ушул иманды сакташ үчүн малыңды курбан кыласың. Иманды сакташ үчүн керек болсо бала чакаңды курбанчылык кыласың. Керек болсо акылыңдан курбанчылык кыласың. Керек болсо жаныңды бересиң. Анан иман сактанат. Аллахтын берген неамат дини эң биринчи иман. Иман, андан кийин экен? Дин, андан кийин билбейсиңерби? Айткыла. Адамдын жаны, андан кийин акылы, андан үй бүлөсү, андан кийин малы, мүлкү. Түшүнүңөрбү? Эми макасаты шария 5 болду, 5 нерсе болду. Шарият ушул нерсе 5 нерсеге өтө маани берет. Эми ушул 5 нерсеге доо кетпеш керек, зыян жетпеш керек. Ушул 5 нерсеге зыян берген нерселердин баарыны, зыян заттардын баарын харам кылган. Ушул 5 нерсеге зыян берген нерселердин бүт баарын эмне кылган? Шарият харам кылган. Мисалы, Алладан башка буттарга атап мал сойгола деген. Буттарга атап мал сойгон болсо харам деди Куранда окудук, а? Маухилла ли гайриллах. Бутка атап сойдуң, жарларын атын эмес башканын атын атып сойдуң. Булар ширк болот. Бул не болду? Бул ширк болот дагы, сен амалың ширк болот дагы, иманыңа доо кетет. Ошон үчүн буну харам кылган. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн бул нерсе эмне болду? Харам болду. Демек биринчи иманга зыян бере турган нерселерди Алла Таала харам кылган. Түшүнүктүүбү? Экинчиси жан, адамга берилген жан, бул жашоо, өмүр бул чоң неамат. Чоң неамат. Ошон үчүн шариятыбызда жанга кол салганды харам деген. Вала тулку би айдикум иля тахлука. Жаныңа кол салган өтө чоң күнөө. Бирөөдү өлтүргөн да күнөө, өзүңдү өзүң өлтүргөн да күнөө. Бул да харам. Көрбү? Адамдын негизги баягы маселеси эмне болду? Жан, чоң байлык да, ошол өмүр, жан, ошол жанга дагы зыян берүүчү нерселерди харам кылган. Ошон үчүн өмүрүң сага аманат, өмүрүңө кол салуу өзүңдүн, же бирөөдүн өмүрүнө кол салуу жанына, бул да харам. Үчүнчүсү эмне? Акыл. Эми акылга доо кеткен нерселердин бүт баарын шарият харам кылган. Акылга доо кеткен эмне? Арактын түрлөрү, мас кылуучу нерселер, бүгүнкү күндөгү баягыдай түрлөрү көп кетти. Килей, жыттамай, краска, балабаттар ардекени алып, эптеп жинди болсо келет. Алла берген акылды эмне жоготкусу келет, алиязу билла. Булардын бүт баардыгы харам кылынган, себеби маю камирул акыл. Адамдын акылына доо кетирет. Акыл эң чоң неамат. Биз акыл менен Алланын алдында кадырларабыз турганда түшүнүп алгыла. Акыл менен. Акылың болсо жинди дейт аны, шариатта аны эсеп китеби жок. Марфуул калам ал кал ан'ам. Адам акылы менен, илими менен кадырланат Алла астында. Ошон үчүн акыл чоң неамат. Акылга доо кете турган, акылга зыян бере турган заттардын бүт баарыны шариятыбыз харам кылган. Түшүнүңөрбү? Андан кийинкиси эмне болду? Адамдын үй бүлөсү, урпагы. Ошон шариятта зына кылганды, никеси жок жашаганды харам кылган. Көрдүңөрбү? Бул эмнеге харам кылган? Никеси жок жашай болсо, адам менен айвандын айырмасы жок.
Айван атасын билбейт, энесин билбейт. Адам качан билет? Нике аркылуу билет. Нике гана адамдын насылыны, урпагын сактап калат. Ошон үчүн Аллах субханала таала урпагына доо кете турган нерселерди харам кылган. Зынанын түрлөрү бүт баарын харам кылган. Түшүнүктүбү? Бешинчиси эмне болду? Малы мүлк, байлык. Байлык эмне кылды? Алла таалам бизге берген неамат. Бирок байлыкты дагы туура эмес сарптасаң, исраф кылсаң, же бирөөдүн малын уурдап алсаң харам кылган. Бирөөдүн малын уурдашлык харам. Өзүңдүн малыңды исраф кылып жөн эле тачып беришлик бул да харам. Себеби аны сакташ керек. Демек, шариятыбыз макасиди шариянын негизинде 5 нерсени бизге берген байлык, эң чоң байлыктар. Ушулардын бүт бардыгы бизге зарыл. Ушуларга доо кетпесин, зыян тийбесин деп Аллах субханала таала харам кылган. Калган бардык харамдар ушулардын астында келет деп чыгат. Же ал сенин диниңе зыян берет, ошон үчүн харам. Же сенин жаныңа зыян берет, ошон үчүн харам. Же сенин акылыңа зыян берет, ошон үчүн харам. Же сенин үй бүлөңө зыян тиет, ошон үчүн харам. Же сенин байлыгына зыян тиет, ошон үчүн харам. Бул Аллах субханала таала берген бизге чоң дин, неамат бир. Ал-яума акмалту лакум динакум ва атмамту алейкум ни'мати ва разиту лакум ислама динан дейт. Ушул Аллах разы болуп берген дин ушул. Адам акылы менен муну өзү түзө албайт. Ошон үчүн халал харамдын немеси ким? Зат, буну айткан зат Аллах субханала таала. Жараткан зат бизге кайсы нерсе пайдалуу, кайсы нерсе зыян өзү жакшы билет. Ошон үчүн халал харамда негизги ушул 5 нерсе каралган, ошол 5 макаситтин негизинде Аллах субханала таала калган нерселерди харам кылган.